Меркиттер, Чыңгыз хандын аялын уурдаган моңгол уруусунун тагдыры кандай болду? 1155 же 1162 моңгол баатыры Эсүгей өз нөкерлери менен талаада аң оолоодо болгон. Ал кокусунан байыркы Меркит экечиледи менен жолукту. Ал өзүнүн сүйүктүүсү Сулуу Ойлун менен үйлөнүү үчүн жолдо болгон. Эсүгей бир туугандык жардамга таянып, алардын кароолуна кол салып, кызды уурдап кетти. Аз вакыттан кийин ал Темужинди жана башка бир нече уулдарды төрөдү. Бирок көчмөндөр кастыкты көпкө эстей алышат. Меркиттер көп жылдардан кийин Темужиндин жайлоосуна кол салып, ал жекке даярдала албай качты. 1181 же ага жакын убакта анын аялы Бортеда туткунга түшүп, боюнда болгон абалда үйүнө кайтарылды. Алардын биринчи уулу Жуче Бекине деп аталды. Чыңгыз хан сүйүктүүсү үчүн уруунун уурдагандыгына кантип өч алды? Меркиттер ким болгон жана алардын тагдыры эмне болду? 12 кылымда Меркиттер Моңгол Тоо районундагы 5-6 эң ири уруу бирикмелеринин бири болгон. Алар азыркы Буретиянын түштүгү жана Монголиянын түндүгүндөгү Селенге аймагында жашашкан. Алардын эң жакын туугандары Найман, Керейт, Гидан болгон. Ал эми Чыңгыз хандын уруулаштары хамак монголдор алардын арасында эң аз маалымдуу болгон. Тайга жана талаанын чектеш аймагында жайгашкандыктан, алар түрк, самади же туңгус манчжур тегинен чыккан уруу катары белгилүү. Бул гипотезага көп далил жок, бирок алар айыл чарба менен да алектенгендигин жана бугу баккандыгын так билүүгө болот. Деген эмес, туткундарды ун тартууга мажбурлашкандыгы жөнүндө маалымат бар. Меркиттер мыкты жекканчылардын катарында таанымал болгон, түгүл алардын аты так атуучу дегенди билдирет. Мындан тышкары, ушул эле түбөлүккө байланыштуу сөздөр сыйкыр, жаратылыш күчтөрү жөнүндө ойго келтирет. Ошондуктан Меркиттер сөзү даанышман деп да түшүндүрүлөт. Бул уруу бирикмеси моңгол дүйнөсүнүн чет жакасында жашагандыгына карабастан, чоң саясатта активдүү катышкан. Мисалы, 11 кылымдын аягында Меркиттердин жана Керейттердин бир бөлүгү Несториан христиан динине өтүшкөн. Мер архиепископу Багдад патриархынан көчмөн жашоосуна ылайык келбеген кээ бир кызматтардан бошотууну сураган. 11 кылымда Меркиттер өнөктөштөрү менен бирге Гидан мамлекети Рио аймагына басып кирген. Бирок көптөрү Борбордук Азияга кетишип, Гидани менен бирге Каракитай хандыгын куруп алышкан. Ал эми алар калган жерде хамак монголдордун душманы болуп, Боржигин уруусунун бийлиги астында биригишкен. Эсүгейдин алдындагы моңгол урууларын башкарган Амбагай, Меркит башы Экечиледунун атасы менен достук мамиледе болгон. Бир жолу хан ага союздаштарын колдоого чакырган элчилерди жөнөткөн. Бирок Экечиледу нейтралдуу бой сактап, ушундан баштап алардын ортосунда кастык пайда болгон. Ошондуктан Эсүгей бул уруу менен болгон кастыкты мурак алып алган. Ушундан уурдаган кыздын себеби ушул болгон. Темужин сүйүктүүсү Бортени бошотуу үчүн жолдошу Жамыши жана кабыл алган атасы Тоорил ханга жардам сураган. Союздаштар Меркиттерди жеңип, тараткан. Аман калгандары Ойрот жана Хари Тумат урууларына кошулушкан. Ал эми Элита каңлы уруусунун колдоосун алган. Натыйжада Моңгол империясы курулганда алар саясий маанисин жоготушкан, бирок эл катары сакталып калышкан. Чыңгыз хан Меркиттер менен болгон согушту уулу Жучиге тапшырган. Балким, аны Меркиттин белеги деген кароодон куткаруу үчүн. Жучи бир нече жыл бою аларга каршы бир катар кампанияларды жүргүзүп, Меркит качкындары менен Кыпчактардын ортосунда биринчи жолу кылычтар кесилишип, андан кийин толук кандуу согуш башталган. 1217 жылы Жучи жана Субудай Меркиттерди Чуй өрөөнүндө толук талкалашкан. Алардын башчысынын уулдары, Экечиледунун туугандары ошол жерде жанын берген. Бирок мурдагы куудул уруу согуштан кийин тарыхтан толук жок болуп кеткен десек жаңылышабыз. Чыңгыз хандын бир аялы Меркит Хулан болгон. Ошондой эле улуу хан Угедейдин жана Куюктун аялдары да ушул тектен чыккан. Азыркы казактардын, кыргыздардын, калмактардын курамында Меркит уруусу бар.